жанындагы кичинекей гүлүм кулум, саламатсыңбы? Саламатсыз Бейзачы. Жана саламатсыңарбы биздин кичинекей окурмандарыбыз. Биз силерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Элзачы, бүгүн сиз бизге жомок окуп бересизби? Азаматсың гүлүм кулум. Бүгүн биз досторубузга экөөбүз чогуу жомок окуп берелик, макулсуңбу? Макулмун? Андай эмесе биздин кичинекей досторубуз жана кичинекей кулун экөөбүздүн атыбыздан бүгүн биз сиздер менен Африка элдин жомогу зебранын териси эмне үчүн ала тилке болуп калгандыгы жөнүндө окумакчыбыз. А сен билесиңби кичинекей кулум, эмне үчүн зебранын териси ала тилке болуп калган билесиңби? Ай, Элзачы, мен эмне үчүн себебин билбейт экенмин. Зебра эмне себептен ала тилке болуп калгандыгын. Балдар, а силер билесиңерби? Эмне себептен зебра ала тилке болуп калган? Туура айтасың кичинекей кулум. Анда эмесе биз досторубузга ушул эмне үчүн зебранын териси ала тилке болуп калгандыгы үчүн экенин биз баарыбыз чогуу окуп билип алалык, Макулмун? Зебранын териси эмнеге ала тилке? Африка жомогу. Токойдун жапайы эшектери арстан үчүн эң даамдуу тамак болгондуктан алар арстандын балдарын коргочу экен. Бирок баардык хайванаттардын балдары сымал жапайы эшектердин такайлары да үйүрдөн алыстап ойноп кетишчү экен да. Бир күнү такай үйүрдөн алыстап кетип, жалгыз калганын байкабай калат экен. Өтө эле алыстап, тааныбаган жерлерге чейин кетип калганын билбей калат экен. Анан ал ыйлай баштайт. Бирок чара жок. Кайра кантип жол таап кетерин билбейт. Капысынан ага чоң жаныбар жакындай баштаганын байкайт. Алгач такай сары жалдуу, узун куйруктуу жаныбар бар деп үмүттөнөт экен. Ал жакындаган сайын апасы айткан абайла деген жаныбарга өтө түспөлдөш экенин сезе баштайт экен. Жан соогалап токойду көздөй качат. Артынан арстан кууп жөнөйт экен. Такай качып отуруп, өзү бата ала турган жерге кире качат. Арстан ал жерге батпай коет экен. Ошентип кечке ошол жерде асылып калган такай тилке болуп күнгө күйүп калган экен. Ошондон бери такай кичинекей зебрага айланып, андан тарагандардын териси ала тилке болуп калган экен дешет. Көрдүңбү? Энесинен адашып кетип кичинекей биздин такайыбыз арстандан качып барып, күнгө күйүп ала тилке болуп калыптыр дейт. Сен ошону түшүндүңбү, кичинекей кулум? Ооба, Элзачы, мен түшүндүм. Эмне себептен зебралар ала тилкелүү болуп калгандыгы үчүн мен билдим. Элзачы, сизге чоң рахмат. Балдар, а силер билдиңерби? Эмне себептен зебра ала тилкелүү болуп калгандыгын? Элзачы, сиз бизге абдан жакшы, пайдалуу маалымат айттыңыз деп мен ойлойм. Азаматсың гүлүм кулум. Сен да абдан жакшы түшүнүптүрсүң. Бирок бул жерден бир нерсени айтып кетейин. Көрдүңбү? Ар бир жаныбарлардын балдары энесинин жанынан алыс кетпеш керек экен. Бул жерден кичинекей зебра аябай жакшы өзүн кичинекей жерге кирип кетип, арстандан тирүү калган экен. Көрдүңбү? Болбосо жаман окуя болуп кетмек экен. Ошон үчүн энесинин жанынан эч качан алыстабай жүрөлүк, кулум. Макулмун? Анда эмесе мен дагы өз апама барайын. Макул кулум. Бирок биз баарыбыз бул жомокту окудук жана биздин кичинекей досторубузга бул жомок жакты го деп ойлойм. Сенчи кулум? Мен да жакты деп ойлойм.